Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Батыш жана Борбордук Европа мамлекеттери. Сабактын планы. Франк мамлекети, Улуу Карл жана анын империясы, Викингдер доору, Британ мамлекеттеринин түзүлүшү, алгачкы славян мамлекеттери, Чехия мамлекети. Франк мамлекети Рим империясынын аймагында түзүлгөн варвардык королдуктарынын ичинен Франк королдугу күчтүү болуп чыкты. Римдик жазуучулар герман ууруларын франктар деп аташкан. 5-кылымда франктар Рим империясынан бир кыйла бөлүгүн түндүк-чыгыш Галлияны басып алган. Франктардын башында мурдагы ууру башчылары турган. Франк королдугунун башында 451-жылы Каталаун талаасындагы салгылашта таанылган Меровингдер династиясы турган. Хлодвиг Меровингдер тукумунан чыккан. 486-жылы бүткүл түндүк Галлияны басып алган. 486-жылы Суассон салгылашуусунда франктар римдиктерди талкалап Галлиянын бир бөлүгүн каратып алган. 493-жылдардын ортосунда Хлодвиг христиан динин кабыл алган. Көп өтпөй Галлиянын түштүгүн басып алып, анын кадыр-баркы көтөрүлгөн. Франк коомундагы негизги фигура кыштактык жамааттык толук укуктуу мүчөсү эркин дыйкан, коңшу жер ээсине көз каранды болбогон эркин франк болгон. Таптардын пайда болушу менен франктарда мамлекет түзүлгөн. 6-кылымда жер жеке менчикке айланган. Хлодвигдин ордун басуучулар королдук жерлерди өзүнүн дружиналарына бенефеций түрүндө таратып беришкен. Жерге ээ болгондор бара-бара ири жер ээлөөчүгө, вотчинниктерге, башкача айтканда, жерди өзүнүн балдарына мураска калтыруучуларга айланышкан. Айдоо жерлеринин жамааттык менчикке айланышы ири жер ээликтеринин өнүгүшүн билдирген. 9-кылымга карата франктарда эки негизги тап: ири жер ээлөөчүлөр жана көз каранды дыйкандар болгон. Улуу Карл жана анын империясы. Коомдо ири жер ээлөөчүлөрү күч ала баштаган. Королдуктагы бийлик майордомго өткөн. 715-жылы Карл Мартель Франк мамлекетинин майордому болуп, 741-жылга чейин башкарган. Анын небереси Улуу Карл 841-жылга чейин башкарган. Орто кылымдарда Улуу Карл тууралуу уламыштар жана ырлар жаралган. Анын умагында Франк мамлекети агрессивдүү саясат жүргүзгөн. Улуу Карл коңшу өлкөлөргө 50дөн ашуун жогортуу жасаган. 800-жылы Рим папасы Лев 3 Улуу Карлга императордук таажыны кийгизген. Ошентип, Франк королдугу Франк империясына айланган. Улуу Карлдын мезгилинде башкаруунун борбору король сарайы болгон. Жерлердеги башкаруу жергиликтүү графтарга тапшырылган. Граф Скобиндер соттук коллегиянын мүчөлөрү менен биргеликте сот иштерин жүргүзгөн. Карл дайындаган епископтор соттук жана акимдик башкарууда кыйла жогорку даражада болгон. Бирок Улуу Карлдын империясын борборлошкон деп атоого болбойт эле. Улуу Карлдын империясындагы мамлекеттик тил латын тили болгон. Улуу Карл франктардын королдугун империяга айландырган. Улуу Карлдын империясы алгачкы феодалдык мамлекет болуп, эркин дыйкандардын жерлеринен ажырап, көз каранды дыйкандарга айланышына жана ири жер ээлөөчүлөрдүн пайда болушуна өбөлгө түзгөн. Жоокерлерге дыйкандардын эсебинен жашашы, куралын камдашы үчүн жер берилген. Феод акысына аскер кызматын өтөө керек болгон мурас жер ээлиги. Феоддун ээси феодал деп аталган. Жер ээликтер феоддор деп аталган. Ири феодалга ондогон, жүздөгөн кыштактары бар аймактар тиешелүү болсо, майда феодалга бир кыштак же бир нече түтүн дыйкандар тиешелүү болгон. Викингдер доору. Орто кылымдарда Скандинавия жана Ютландия жарым аралында герман ууруларынын түндүк бутагы жашаган. Түштүк Швецияда, ортоңку Швецияда
свеер же шведтер, Норвегияда майда урлар, раумдар, югилер, тренттер жана башкалар жашашкан. Ютландия жарым аралынын жана Дания архипелагындагы аралдарды дан урлары жердешкен. Скандинавия өлкөлөрүндө дыйканчылык, малчылык, аңчылык, балык уулоочулук, буга өстүрүү, деңизде сүзүүчүлүк, деңиз соодасы жана башкалары менен алектенишкен. Скандинавия жана Ютландиянын калкын нормандар, башкача айтканда түндүк кишилери деп аташкан. Чоң кемелер менен балык уулоочулукка чыгып, соода жүргүзүшкөн. Айрым учурларда каракчылык да кылышкан. Урулук жамааттан коңшулук жамаатка өтүшкөн. Королдор, конунглар башында турган ууру союздары пайда болгон. Алар феодалдык скандинавиялык мамлекеттер эле. Скандинавия өлкөлөрү феодалдык өнүгүү жолуна 9-10 кылымдарда гана өтүшкөн. Көпчүлүк Батыш Европа өлкөлөрүнө караганда феодалдаштыруу процесси аларда жай жүргөн. Викингдердин жетекчилигиндеги нормандар туткундарды жана бай олжолорду басып алуу үчүн алыскы өлкөлөргө чыгышкан. Колго түшкөн туткундарды Европалык жана Азиялык өлкөлөргө кулдукка сатышкан. Нормандардын деңиздеги каракчылыгы соода менен айкалышкан. 9-11 кылымда скандинавиялыктар Европанын көпчүлүк жерлеринде майда князьдыктарды, графтыктарды негиздешип, жергиликтүү элдер менен аралашып, сиңип кетишкен. Британ мамлекетинин түзүлүшү 5-кылымдын башында Британиядан Рим аскерлерин бриттер кууп чыккандан кийин бул аймакка Эльба жана Рейндин ортосунда жашаган герман урлары, сакстар, англдар, юттар 150 жылдай басып киришкен. Жеңип алган англо-сакстар жергиликтүү кельт калкынын көпчүлүк бөлүгүн кырып жок кылган, бир бөлүгүн сыртка сүрүп чыгарган, бир бөлүгү салык төлөөчүлөргө айландырылган. 6-кылымдын аягы, 7-кылымдын башында бир нече англо-сакс королдуктар түзүлгөн. Бул королдуктар эрте феодалдык мамлекеттер эле. Англо-сакстардын негизги кесиптери дыйканчылык, малчылык жана аңчылык болгон. Англо-сакс урлары жерди соко менен айдашып, 2 жана 3 талаалап иштетишкен. Күздүк буудай, кара буудай, арпа, сулуу жана буурчактарды айдашкан. Англо-сакстарда 300 жыл бою керлдар, башкача айтканда, эркин дыйкан жамааттары болгон. Керлдар жамааттык жер үлүшүнө гайдага ээ болушкан. Феодалдык мамилелердин чыңдалышы. Англо-сакстарда феодалдык мамилелердин чыңдалышына ири жер ээлигин колдогон королдук бийлик өбөлгө түзгөн. Королдук бийликтин чыңдалышына дружинниктердин мааниси зор болгон. Дыйкандарды крепостнойго айландырууда чиркөө да чоң роль ойногон. Королдор менен ак сөөктөр тарабынан епископторго жана монастырларга жер бөлүп берүү менен чиркөөлүк ири жер ээлөөчүлүк пайда болгон. Феодалдык мамиленин өнүгүшү менен кыштак жамаатынын жыйынынын мааниси жоголуп, бийлик борборлошуп, король жана ак сөөктөр чиркөө менен бирдикте башкара баштаган. Алгачкы славян мамлекеттери. Славяндар уурулук, андан кийин кыштактык жамааттардын ажырашынын натыйжасында кул ээлөөчүлүк түзүлүштү кыйгап, феодалдык коомго өтүшкөн. Түштүк славяндар феодалдык мамлекеттеринин пайда болушу жана өнүгүшү Византиянын аларды басып алышынан оордогон. Батыш славяндарда феодалдык мамилелер немистик агрессиянын эсебинен кечеңдеген. Славяндар 7-кылымдын ортосунда Балкан жарым аралына жана анын түндүк батыш областтарына көчүп барышкан. Болгар падышалыгы 7-кылымдын аягында Дунайдын төмөнкү агымында Балкандын түндүгүндө болгар падышалыгы түзүлгөн. Болгар падышалыгынын коңшулары түндүктө валахтар жана молдавандар, түштүгүндөгү коңшусу Чыгыш Рим империясы болгон. Азовдун жээктериндеги жашаган көчмөн аварлар жана түрк уруулары менен тыгыз байланышта болгон болгарлар алгач Дунайга келишип, Балкан жарым аралын жердеп калышкан. Болгар ханы Аспарух жергиликтүү славян уруулары менен келишим түзүп,
аварларга, византиялыктарга биргелешип жортууга чыгышкан. 9-кылымдын башында Болгария чоң мамлекетке айланган. Айдоо аянттары бир кыйла кеңейген. 10-кылымда 3 талаачылык болгон. Жүзүмчүлүк, жибекчилик өнүккөн. Кол өнөрчүлүктөн дыйканчылыктан бөлүнүү процесси тездеген. Соода өзгөчө тышкы соода ийгиликтүү жүргөн. Чехия мамлекети 10-кылымдын башында Чехия мамлекети пайда болот. Чех князьдыгы 7-8-кылымдарда түзүлүп, 9-кылымда Улуу Моравиянын курамына кирген. Германия королдору Чехияны баш ийдирип, чех жерлери ыйык Рим империясына кошулган. 1086-жылы чех князы Братиславага королдук титул берилген. Польша мамлекети 960-жылы Польша мамлекети түзүлгөн. Алар Висла дарыясынын бассейнинде жайгашкан. Биринчи князы Мешко же болбосо Мечислав болгон. 966-жылы Мешко католиктик христиан динин кабыл алган. Болеслав мезгилинде поляк уруулары биригишкен. Ал Краков шаарын, Кичи Польша, Силезияны кошуп алган. Польша мамлекетин Болеслав башкарган жылдары 20 000 аскери менен күчтүү князьдыкка айланган. Болеслав Рим папасынын королдук титулду алган. Червендик шаарларды каратып алган. Азыркы Батыш Украинадагы. Польша мамлекети бир нече князьдык уделдерге бөлүнгөн. Алгачкы поляк бирикмесине кирген көп сандаган уруулар акырындык менен бирдиктүү поляк элин түзгөн. Польша мамлекети бүткүл орто кылымдар бою көз карандысыз мамлекет катары жашаган. Үйгө тапшырма боюнча суроолор. Франк мамлекети жана ири жер ээлөөчүлөр кандай болгон? Франктар христиан динине качан өткөн? Улуу Карл ким болгон? Орто кылымдагы таптар жана алардын ортосундагы мамилелер жөнүндө эмне билесиңер? Викингдер кайсы жерлерде жашашкан жана эмне кесип кылышкан? Британ королдуктары кандайча түзүлгөн? Алгачкы славян мамлекеттери кандайча пайда болгон?